Жанар Акаев БШКнын чечими боюнча билдирүү таратты. Мэрия 206 маршрутканы токтотуп автобус киргизди. Президент Садыр Жапаров саясий күчтөрдү тилектеш болууга чакырды. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы, акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Альянс партиясынан депутаттыкка талапкер Жанар Акаев Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоодон кийин өзгөрткөн жобосу тууралуу билдирүү таратты. Анда Жанар Акаев БШКнын чечими логикага сыйбаган коркоктук деп атады. Жеңүүчүлөр аныкталгандан кийин бир адамга карата атайын эрежени өзгөртүү эч бир логикага сыйбайт жана жеткен коркоктук. БШКнын эрежени шайлоодон кийин өзгөрткөн чечими менде эле эмес, элдин баарында күмөн ой жаратты. Мындай адилетсиз буйрукту БШК мүчөлөрү жана буйрук бергендер силердин уятыңарда болсун, деген Акаев. Ты втираешь мне какую-то дичь. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 декабрда парламенттик тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун өзгөрттү. А что, так можно было, что ли? Кабыл алган жобого ылайык 3 мандат аталган партиядан 1, 7 мандат алган партиядан 3 аял депутат келет. Буга чейинки жобого ылайык 7 мандат алган партиядан 2 аял депутат келмек. БШК 15 декабрда партиялык тизме менен шайлоонун жыйынтыгын чыгарып, депутат кылып катталган талапкерлердин тизмесин жарыялады. Ага ылайык Альянс партиясынан Жанар Акаевдин ордуна Токтоюбү Оргалча депутат болот. Ничего не понимаю. Альянс партиясы Борбордук шайлоо комиссиясынын 30% гендердик квотаны сактоо боюнча жобонун өзгөртүүсүн сотко берет. БШК жобонун өзгөртүү жөнүндө азырынча комментарий бере элек. Бишкектин Мурас Орду конушуна каттаган номер 206 маршрут токтотулуп, анын ордуна жаңы автобустар киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мэриянын мындай чечим кабыл алуусуна аталган конуштун тургундарынын номер 206 маршруттун ишине канааттанбагандыгы жана жазада транс ишканасынын өз милдеттерин аткарбагандыгы себеп болгон. Ошол себептен Борбор калаанын транспорт башкармалыгы аталган компания менен келишимди үзгөн. Маршруттун токтотулганына байланыштуу ыкчам тартипте Шыдыр жол KG компаниясы менен келишип түзүлдү. Ош базарынан Мурас Орду конушуна чейинки 3 айлык убактылуу маршрут иштелип чыгып, номер 41 каттан менен автобустар жүрө турган болду деп айтылат маалыматта. Бүгүнкү күндө номер 41 каттам боюнча линияга 7 автобус чыгып жатат, жалпысынан каттамга 10 автобус керектелет. Белгилей кетсек, Шыдыр жол KG компаниясы Альянс партиясынан депутат болуп келе турчу Токтоюбү Оргалчага таандык. Хорошая шутка. Президент Садыр Жапаров 15 декабрда Тарых музейинде Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесин жыйынтыктоо иш-чарасын өткөрдү. Ага экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков баш болгон мурунку жана азыркы жогорку кызмат адамдары катышты. Кто все эти люди? Иш-чарада Жапаров өлкөдөгү саясий окуяларга токтолуп, жакынкы 5 жыл аралыгында мамлекеттик саясат, Кыргызстанды куруу, жарандардын ишенимин, биримдигин арттыруу, элдин жашоо шартын жакшыртуу, укуктарын корголушун камсыздоого багытталаарын билдирди. Өткөн парламенттик шайлоодо биринчи жолу административдик кийлигишүү болбогонун жана таза өткөнүн кошумчалады. Ерк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жаксалган. Коом активдүү, адилеттүүлүк татыктарын курууга, жарандардын ишенимин, жердеги бир катар борчуну ташка тамга баскан формаларды Жапаров жарандык коому активдүү, адилеттик үчүн күрөшкөн, өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл экенин белгилеп, Кыргызстан бул мүдөөсүнөн танбай турганын айтты. Президент Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн түп нускасын Улуттук Тарых музейине тапшырды. Ынтымак, стабилдүүлүк маанилүү экенин белгилеп, ал үчүн өлкөнүн бардык саясий күчтөрүн, саналаштары менен оппоненттерин тилектеш болууга үндөдү. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.